Мындан ары бала бакчаларда балдардын тамак ашына акчаны толук түрдө ата-энелер төлөйт. Буга чейин бир бөлүгү мамлекет тарабынан бөлүнсө, калган негизги бөлүгүн ата-энелер чогултуп келишкен. Мындан ары каражатты толугу менен ата-энелердин мойнуна жүктөлмөй болууда. Пока азыр 1020 бери табыз, но кече собрание болдук, как раз 1400 повышилось да уже. За питание 1000 дейт, за маломощие средства ошолорго 200 өтөт. Калганына уже на охранника 200 уруп беребиз да, ошентип уже повышенный көтөрүлүп калды да. Кайсы садик? Топчылдыз, номер 10 Топчылдыз садик, ОШПсынын жанындагы. Бул мамлекеттик садик? Да, госсадик. Кээ бир үй-бүлөлөрдө балдары 4төн барып калат. Кээ бир үй-бүлөдө 2ден барат, 3төн, 1ден барат. Эми 1ден барганда андай эле оор эмес да. Кээде кээ бир ата-энелерге мындай 4төн барып калса оор келип калат, например, 3өнү, 4төн, 2ден барган балдардын баардыгы эле ата-энеси иштебейт да. Только атасы багып калышы мүмкүн. Апасы үйдө домохозяйка болуп калышы мүмкүн. Ошолорго кыйын келип калат го дейм. Мамлекеттен сөзсүз бөлүнүш керек да. Биз көп балалуу эмеденбиз да, семьядамыз. Анан бизге оорлук келет, 2 балабыз окуйт, ошондой да. Жаш үй-бүлөлөр деле көбүнчө квартирада жашашат. Аябай кыйынчылык эле болот да. Бөлүнүш керек, сөзсүз бөлүнүш керек. Азыр биз өзүбүз пасоя деле албайбыз. Ошон үчүн сөзсүз бөлүнүш керек. Биз аябай мурун пасоя үзгүлтүксүз алынчу, азыр көбүнчө пасояны да үзүп койду да. Ошон үчүн бизге кыйын эле болуп атат. Жаш семьяларга. Ош шаарында мамлекеттик бакчага барган бир баланын 1 айлык тамак ашына 1200 сом коротулат. Анын 800 сомун ата-эне төлөсө, калган 400 сому мамлекеттен бөлүнүп келген. Казынанын каражатына эт жана өсүмдүк майы сатып алынат. Ал эми жаңы мыйзам боюнча мамлекеттен бөлүнгөн 1 айдагы 400 сомдук сумманы ата-энелер төлөп калышат. Деген менен учурда тамак аштан сырткары дагы башка керектөөлөргө ата-энелер тарабынан акча каражаты чогултулуп калган жагдайлар бар. Мамлекет ошол мурун этке жана өсүмдүк майына гана берилчү каражат мамлекет тарабынан, калган баары ата-энелердин мойнунда болчу. Средства же бир башка нерселерге акча чогултулабы, чогултулбайбы? Ал ата-энелердин гана каалоосуна байланыштуу. Эгер кокус баласы жүргөн тайпага бирдеме керек болуп, тарбиячы суранса гана алып келиштери мүмкүн. Башка жагын баарын өзүбүз камсыздайбыз. Балдардын тамагы жергиликтүү бийликтин эсебинен каржыланат. Ош шаардык мэриясы жылына 54 миллион сом бөлөт. Жыл башында бөлүнгөн каражаттын бир бөлүгү сарптала элек. Жергиликтүү бийликке каржылоону токтотуу боюнча маалым кат келип түшкөн. Анан ошол мыйзамга такалып, ушинтип кат келип, мындан бияка ошол жергиликтүү берилген бюджеттен берилген акча каражатын токтотсун деп келген. Бул боюнча Ош шаарынын вице-мэри Нурбек Кадыровдун алдында баардык бакчалардын жетекчилери, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчилиги катышып, жыйын өткөрүлгөн, протоколдук отурум. Ошол жерде айтылган бул боюнча түшүндүрүү иштерин, анан эми ошонун негизинде азыр ар бир бала бакчада түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Мурун ата-энелер 800 сомдон чогултуп келген болсо, азыр 1200 сомго чыгып атат да. Мындай айтканда ошол 18 сомдун ордун толуктоо болуп атат да бул жерде. Бакчадагы тамак аш ата-энелердин мойнуна жүктөлгөнү коомчулукта түрдүү талкууларга жем таштады. Быйыл билим берүү жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынган, анын ичинде бакчадагы тамак аш боюнча ушул норма кошулуп кирген. Жогорку кеңештин депутаты муну байкабастык катары сыпаттап, маселе кайра каралып жатканын жарыялады. Ваучерди каржылоонун ичинде жанагы бала бакчалардагы ысык тамактардын баарын ата-энелерге жүктөлсүн деген нерсе келип калыптыр. Ошол нерсени азыр соц комитет менен кайрадан алуу боюнча иш алып барып жатабыз. Биз ошол нерсени жалпы жогорку кеңештин атынан айтып койсок жакшы болчудай. Мындан кийин мыйзамга кайра өзгөртүү киргизип, ошол бала бакчалардагы тамак берүү системасы ата-энелер төлөбөй кайрадан мамлекетке жүктөлө турган мыйзамга өзгөртүү сөзсүз киргизилет. Рахмат. Бул учурда Ош шаардык бийлиги бала бакчалар үчүн дагы 2 миллиондон ашык сумма бөлдү. Ага жуучу каражаттар алынат. Буга чейин ал суммадагы ата-энелерден топтолуп келген. Президенттин тыюу салган жарлыгынан кийин кала жетекчилиги ушундай кадамга барган. Мындан ары жуучу каражаттар үчүн акча топтогон бала бакчалардын аракети мыйзамсыз болуп, ата-энелер тиешелүү органдарга арыз менен кайрылса болот. Мындан ары 1 ноябрдан тарта
гигиеналык каражаттарга деп жанагыдай өзүнчө мыйзамсыз чогултуп аткан нерселер бар да бекитип, биз билбей калган. Ошонун баары токтойт. Мындан бияка болгону ошол 1200 гана питанияга төлөйт, тамак аш үчүн. Анан башка эч кандай жыйым деген нерсени унутушубуз керек да, унутулуш керек. Эске салсак, быйыл 11 августта билим берүү жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынган. Анда негизги жаңылык катары бала бакча ачуу жеңилдей турганы, мектептерди текшерүү жана мугалимдердин кагаз толтурмай түшүгү азая турганы, ваучердик системасы кирип, мектептеги аккредитация жоюлары, мамлекеттен бөлүнгөн акча баланын өзүнө гана жумшала баштаары айтылган. Роза Акматжан кызы, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.